Саламатсыздарбы, Келечек Турак-жай кооперативинин көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн бизде сүйүнүчтүү кабардын үстүнө дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Кандай кабар деп турсаңыздар, биздин кезектеги мүчөбүз бүгүн ак өргөлүү болуп отурат. Саламатсызбы эжеке? Алгач аты жөнүңүздү айтып, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Калыбекова Гүлгакы, Жалал Ата областынын Аксы районунан болом. Биз бул эмени кооперативди YouTube'дан көрүп, анан тааныштардан да угуп келип жазылганбыз. Биринчи келип кетип калганбыз. Консультация алып, анан бир айдан кийин кайра келип анан кийин жазылганбыз. Ошол тааныштарыңыздан же жакындарыңыздан болду беле кооперативден үй алгандар? Ооба, бир дос кызыбыз алган, жеңелерибиз алган. Ошолорду угуп анан жазылганбыз да. Демек ишеним көбүрөөк болгон, Ишеним көбүрөөк болгон. Канча миллионго катталдыңыздар? 2,5 миллионго катталганбыз, 25%-ын төккөнбүз, 625 миң. Анан взнос төккөнбүз 100 миң. Ал ушул кооператив күтүү мөөнөтүндө кооперативде ар кандай учурлар болуп кетти, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мөөнөттөр узарып кетти. Ошондо сиздерде кандай сезимдер болуп атты? Алдап кетпейби, жабылып кетпейби деген сыяктуу. Болгон, бизде деле эл катары болгон, биз офиске келгенбиз. Бизде деле коркунуч болгон, бирок Кудайга шүгүр келди. Бирок 2 жыл өтүп кетти. Ошон үчүн сабыр кылыш керек экен. Сабыр кылсаң баары болот. Анан ошол үй алуу деле мисалы адам баласы үчүн чоң бир көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет да. Кээ бирлер үй алыш үчүн жарым өмүрүн өткөрөт, көпчүлүк жарандарыбыз квартиралап жүрүшөт. Ошол айтайын деген кайсыл жакта иштеп, баштапкы төлөмдү кайсыл жактардан топтодуңуздар? Деңиз байке. Россиядан иштедик. Россиядан иштеп келип, ошол жактан тапкан акчабыз келип төктүк. Ошол. Бул экинчи үйүңүздөр, Ооба. Анан үйдү кайсыл жактан алдыңыздар? Үйдү рабочий городоктон алдык. Жер үй, квартира? Жер үй. Үйүңүз эмнеси менен жакты сизге? Бизге деген центрда эмеге жакын. Локация баары жака, маршрутка баары бар. Центрда. Өзүбүзгө да жакын, бир аз жашаган жерибизге жакын. Үйдүн баягы үй таанаш деле кыйын го. Ошол көп үйлөрдү көрсөңүздөр керек, издеп жүргөн учурларда. Ошол үй эмнеси менен жакты? Аябай кыйын экен, издеген аябай кыйын. Ошо силер дагы срочно чалып калдыңар. Үй таппай калдык, уже силер чалганда. Бир ай уруксат берди. Бир ай уруксатта, бир айда таппай калдык. Анан кийинкиге калтырдык, кийинки срокко 2 айдан кийин издеп таптык, ошо азыр алып келдик. Бизге деген уруксатты 10-майда берди. Анан биз үй издеп бир ай өтүп таппай койдук да биз. Көпчүлүк эле кооператив деп көптөр эме кылат экен. Айныйт экен да, монтип. Ишенбейт экен көптөр, баягы эме болгондон кийин. Көп ситуациялар болуп кетти го ошондон кийин. Ошондой болду. Андан кийин 2-айдан кийин анан биз таптык да. Үйдө. Анан ошол ай сайынкы төлөмдөр бар эмеспи, үй алганга чейинки? Ошолорду калтырбай төлөп жаттыңыздарбы? Ошол жагын айтып берсеңиз. Биз баш жагында төлөп баштаганбыз. Андан кийин коркуп төлөбөй койгонбуз. Анан бирок булар кармап калышты да акчаны, төлөбөгөн акчаны. Төлөш керек. Төлөш керек экен, сөз төлөш керек экен. Төлөп турса, ошо кийин өзүбүзгө да жакшы экен, алган адамдарга да, жазылган адамдарга да жакшы экен да. Эртерээк жылат экен да. Эми айтып берсеңиз, ошол Келечек Турак-жай кооперативине катталам деп турган биздин экрандын арткы жактарындагы адамдарга же болбосо Келечек Турак-жай кооперативине сунушуңуздар, каалоо тилегиңиздер болсо. Бул ушу коркпой эле каттала бериңиздер, бул ишеничтүү экен. Биз бир ай сайын төлөп туруш керек экен, сөзсүз. Бул кийинки катталгандарга дагы, анан өзүңөргө дагы жакшы экен да, плюс болот экен. Ошо акчаңардан кемейт, анан адамдар очередь дагы батчылат. Ошо мен да ошону айтмакмын. Ошо бардык нерселер баягы эмелер уже үй алгандан кийин унутулат экен. Ошо коркпой жазыла берсе болот. Анан да бир суроо байкем, үй издеп жатканыңыздарда ар кандай үйлөрдү көрдүңүздөр да? Юристтер тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлдү? Кайсы сиздердин юристтер? Сиздердин юристтер ошо жакшы жардамдарды беришти, жакшы иштешти. Ошо биз эме талаптарга текшерип, ошо талапка жооп бере турган кылып, ошо нотариуска барганга чейин текшерип тактап алып барышат экен. Ал жерде ошо батып кетет экен да. Оформление дагы мындай 1 саатка жетпей эле бүтүп калды да, бат эле. Бул жерден тактап алганы жакшы экен да, юристтердин. Ошол жагы. Оформление сиздин атыңызга болду, Оформление менин атымда болду.